өзүнөн сураган да жок, эчиткан жок, бартыр билет алып алам. Көп убакыт эч кимге айткан жокмун, даже ата энеме айткан жокмун. Стройкага кирип калгам. Мигрант болуп барсаң, ким сени кучактайт, тосуп алсын. Эч ким тосуп албайт. Салам достор, барыңыздарга ысык саламды жолдойбуз Дубайдан. Кудай буйруса сиздер үчүн абдан сонун материалдарды даярдап жатабыз. Кыргыздын бычакка сап болгон кыйын жигиттери жана кыйын кыздары жөнүндө берүү тартып атабыз. Дубайда кыргыздар кандай жашайт? Албетте, эфирдин алкагында дал ошол инсан туурасында ийгилиги жөнүндө өзүңүздөр билгендей, ал инсандарды Дубай кучак жайып тосуп алган эмес. Оор кыйынчылыктар, тамак жок түндөр, чөнтөгүндө акчасы жок, бирок өзүнүн ишеничи, жанагы жүрөгүндөгү жалындуу сезимдери, келечекке болгон умтулуусунун жардамы менен чоң ийгиликтерди жараткан. Кудай буйруса сиздерге бүгүнкү чыгарылышта биз Ислам мырзанын бейнесин толук ачып беребиз. Анда көңүлүңүздөрдү биздин эфирибизге буруңуздар. Достор, Ислам мырзанын жөнүндө кичине маалымат бере кетейин. Азыркы учурда болгону 26 жашта, бирок Ислам мырза аркылуу көптөгөн кыргызстандыктар Дубай жөнүндө, Дубайдын сулуугу жөнүндө, Дубайдын кооздугу жөнүндө маалымат алышалды. Кандайча деп жаткан болсоңуздар, туристтер Кыргызстандан, деги эле Бишкектен, Борборустан көп кыргызстандыктар келип, Дубайдын кооздугуна суктанып кеткен. Өзүңүздөр билгендей, Дубайдагы мүмкүнчүлүктөр абдан чоң. Ошол мүмкүнчүлүктөр туурасында биз бүгүн кеп кылмакчыбыз дегенче Ислам мырза дагы келип калды. Ислам мырза, кандайсың аре? Кандайсың? Жакшысызбы? Жакшы. Кол кармашып элек, Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы деп соктурсуздар. Жакшы эле турасыздарбы? Жакшы, рахмат. Куш келипсиздер. Ооба, достор, Лаки мен сиздерге жогору айткандай Ислам мырза да келип калды. Барыңыздарга салам. Кызыктын баары алды да. Кеттик. Кеттик. I don't have to plan it. I can go change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna. Погода жагып атабы? Ооба, аба ырайыңыздар өзгөчө экен. Мага жагып жатат. Бүгүн эле мындай салкындай, ошол эле учурда жылуу. Сиздер бул аба ырайга көмүп калсаңыздар керек, э? Ооба, азыр кезде сонун аба ырай болуп атат. Эртең жайында бир аз ысык болот. Эми бир аз дегенде кандай? Көчөдө турганда уже тердеп, кондиционер кайсы жакта бар деп издеп калабыз да бул жактан да. Ушул Дубайдын кооздугу адамдын көз жоосун алат да. Анан чынында мен деле бул жерге кандайдыр бир сезимдер пайда болуп калды. Ушул жерден үй алсамбы депчи. Анткени шарттар абдан жеңил турбайбы бул жактан үй алыш үчүнчү. Мен ойлойм, эфирдин алкагында айтып берсеңиз керек. Алгач Ислам мырза, эмеден баштайлы. Кайыктын кулуну болосуз, канча жаштасыз, кайсыл мектепте окудуңуз, ушул мектеп кезде эле Дубайды элестеттиңиз беле? Чынында эле аба ырайыңыздар абдан ысык экен. Бирок ушул бул жакта жашагандар айтып калганын уктум. Орозо маалында өзгөчө аба ырай болот дейт. Ушул орозо учурунда эле мындай жеңил эле шамал, аба ырай анча ысык болбойт дейт. Алла таала деле ушул күндү жөн эле майрам кылып колбосо керек деп ушул Дубайда жашаган жыны дубайлыктар айтып калды да. Чынында эле ысык экен бул жагыңыздар, э? Азыркы кезде ысык деп айта албайм. Жакшы ысыкты көрө элек дейсизби? Чындык ысыкты июль, августта келсеңиздер, ошондо көрөсүздөр го дейм. Чынында бул жакта орозо кармагандарга да Кудайдын кудурети, жайында болгондо дагы жаан жаап калган учурлар болот. Мисалы, буга чейин 2-3 жыл мурун жайында болгондо орозо ошол кездерде. Бирок биз бул аба ырайына уже көнүп калдык го. Ислам мырза, алгачкы эле суроо мындай болсун. Өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, алгач кайсыл жактын кулуну болосуз, кандай үй бүлөдө өстүңүз, кайсыл мектепте окудуңуз, кыялдарыңыз ушул түндө уктап жатканда эле Дубай кирчү эле? Сонун суроо. Менин атым
Ислам Абдыкеримов. Өзүм кичи мекеним Ош областы, Өзгөн району. Ошол жакта өскөндө башка уже Бишкектен өсүп калдым. Төрөлгөн жерим ошол Ошто төрөлдүм. Чүй областынын Аламүдүн районунда Маевка деген айылында чогулгом. Жакшы билем Маевканы. 196 маршрут, 225. Мен ошол жакта жашап калам студент күндөрдө. Ошо Маевкада 4-класстан баштап 11-класска чейин окудум. Жаштык кезим, бала чагым бүт Маевкада болду. Маевкада жана бизде көп нациялуу айыл десем болот. Орус, түрк, казак, көп улуттар бар. Жаштык кезде мушташып, талашып эле өскөн балам. Ата-энеңиз каякта иштейт? Ата-энеңиз билими жөнүндө айтып берсеңиз. Ата-энем меники аябай жөнөкөй адамдар. Чынында жана Дубайда иштеп жүргөндө көп ойлойт да, бул байдын баласы же да бир депутаттын баласы деп. На самом деле жөнөкөй эле семьядамыз. Мен атам өзү мындай кичи бизнестери бар. Азыркы кезде ресторанный бизнесте. Буга чейин базарда дордойдо иштеп жүргөн. Аны апам жардам берип жүрчү, жанында поддержка берип. Ошо анан жана ата-энем апам айтканы бар да, биз ошо жаш кезде жана өздөрүнүн ошо 90-жылдары окуй албай калган бир мүмкүнчүлүгү болгон эмес, окуганга чын айтканда мындай высшее образование алганга. Ошон үчүн бизден мисалы мен 5 бир тууганмын. Баарыңыздар да окуткан, Баарыбыз да окуткан. Кичинекей сестренкам бар, ал азыркы кезде мектепте окуйт. Баарыбызды окутуп, баарыбызга билим берди. Мен өзүм образованием боюнча юриспруденцияны бүттүм. Национальный университетте окугам, Жусуп Баласан атында. Анан эмне биякта жүрөсүз? Ай, бизге чыныгы юристтер керек болуп атпайбы азыр? Бул жака келген себеби дагы жана мындай экен да. Эркек бала атам мага айтат да, сен кайсы чечимди туура деп ойлойсуң, ошону кабыл ал, мен сени колдойм деп. Эркек бала 18 жашка чейин бул ата-эне тарбиялайт, бизди өстүрөт, окутат, анан уже биз жогорку окуу жайга тапшырганда ата-энеге, балага ата-энеден мындай, кандай десем, свобода керек. Эркиндик бериш керек да. Мен ошону аябай баса белгилеп кетмекмин, потому что ошол кезде бала эмнени тандайм, кандай кылам деген мүмкүнчүлүктөр болот. Мен тандоомдо окууга тапшырдым. Бирок мен билем, ал диплом мага келечекте керек этет. Ал сферде иштейм. Атам айтты, эмне кыласың деп. Мен просто за граница барым келди. Бирок башында Дубай деп ойлогон эмесмин. Жок, сиз бүттүңүз окууну, Окууну 2 курс окудум. Очный, андан заочныйга отурулгам. Демек мигрант болууну калаган турбайсызбы? Ошондой көздөй сапар алдыңыз. Биринчи Москвага кеткенбиз балдар менен. Кантип кеттиңиз, айтыңызчы? Мен ал кезде ошо бизде Ош базарда контейнер болчу, ошол жакта соода кылып эле балдар келип кетти деп калды, 2 дос бала. Манан корккон жоксузбу? Кантип? Соода кылган акчага эле мен бардым дагы, ошо Макс, Эмиль деген дос балдарым. Биз Москвага кетебиз деп, менде да аябай желание болуп туруп. Үйдөн сураган да жок, нештикан жок, бар туруп билет алып алам. Ай, жүрөгүңүз тоого экен, элестетет. Анан үйгө барып айтканда биринчиден апам каршы болду. Анткени жана айтып кетпедимби, биздин баарыбызга жогорку бир билимди берип, ата-энем каалаган эмес, бизди чет өлкөгө барып иштейбиз деп алган эмес да. Анткени ошо илгери деп коем, 90-жылдары көбүнчө Москвага кеткен. Кайра Москва, Россияга барам дегенде апам биринчи эле сөзү эсимде калган да, спор. Ал жакка барып суук тийип ооруйсуң балам. Азыр билинбейт, сага эртең билип калат деп. Бирок 1-2 күн таарынышып, тиги бул болуп атып, мага мүмкүнчүлүк берди. Алгачкы Москвага бардыңыз, анан Эмиль досуңуз Азамат менен Москвага албетте бучак чай тосолгон жок да, ислам келти деп. Ооба, Москвада менин тууганым бөлөм иштеген үчүн бардым, эртесине жумушка кирип кеткем. Азамат, сиз алгачкы жумушуңуз турбайбы? Ооба, Нурбек деген бөлөм ошол аябай бир себеп болуп калган. Эмиль деген туугандарым. Анан ал жактан мен көп убакыт эчкимге айткан жокмун, даже ата-энеме айткан жокмун. Стройкага кирип калгам. Стройкада иштедиңизби? Бирок ал элитный стройка болчу деп коеюнбу. Ал Путиндин резиденциясында болчу. Ошол жактан түшүнгөм, строительство болгон жерде акча аябай көп болот экен. Курулушка кирдиңиз демеги? Получается, бүткөн эле резиденция, мисалы жолу жакшы болуп турат, ошол жолду кайра эле казылып туруп эле жаңы коебуз деп. 5 жылдан бери ошол резидентте бүт элек болчу да, потому что ал жактан акча кылып эле. Биз уборка кылып, мешогун алып кел, тигин алып кел, алып барып берип коюш деп жүрдүк. Ал жакта албетте мындай жана айтып келсең бүт нерсе кооз болот да.
кыйынчылыктар болгон өзүнүн. Жана уялдыңызбы? уялгам, чын мен Ата энеңизге айткан уялдыңыз. ата энеме айткандан уялгандан дагы көбүнчө жаштык кезде мен мисалы тааныштарыма айткандан уялгам. Досторума, өзүмө тең балдарга эмне жумуш кылып атасың? Стройкада иштеп атканда мен стройкада иштеп атам деп айтыш сиз үчүн оор болгон. Ооба, ооба. Дагы ким болуп иштедиңиз? Ошол ал жак. Официант болуп иштедиңиз, Жок, Москвадан 4-5 ай иштегенде ал жумуштан кетип, Кыргызстанга келгем. Жок, ал кезде могу Дубайдын историясы ошол жактан башталган да. Жана Россияда жана сетевой маркетинг аябай. Ай, коңузчу. Пирамида кирип алдыңызбы? Кандайдыр бир себептер менен кирип калгам ал жака. Кайсы компанияга? МВ деген компанияны эмне кирсе Кыргызстанда көп эле жакшы билет го дейм. Ошол компанияга кирип иштеп, ал жакта өзүнүн бир эрежелери болот, 3%, 6% деген нерселер жабыш керек да. Чыгаша, чыгаша. А мен аны кандай алгам? Мисалы, продукцияны өзүм акчам алып туруп эле, ошо чогуу иштегендердин баарына сатып берчүмүн. Айлыгыңар бергенде, айлык келгенде мага акча берип коесуңар депчи. Анан мен бир айдын ичинде 12% жапканда ошондо мындай бул баладан чото бир нерсе чыгат экен деп, уже чоңдор өздөрү китептерди берип, чөттөй баштады, мындай көздөп, будан точно бир нерсе чыгат дешти. Анан ошо Айпери деген эжем себепкер болуп калган ал жака. Иштеп жүрүп, жанагы сетевой маркетингди билесиз да, мотивация бергенде баардык элдерди чогултуп, биз залга 200 адам кылып, ошондо бир байке чыгып, атын унутуп калдым, чын айтайын. Выступать этип, эме Дубайда эс алып жүргөн көрсөттү, Сафари пустыня, Бурж Халифа баарын көрсөтүп калды. Мен кыла алдым, сен да кыла аласың, ордуңан тур деди. Баарыңарды колуңар келет депчи. Ошондо бир ниет болуп калыптыр да мендечи. Дубайга барам. Мен барышым керек могул жерге. Мен даже башында Дубай деп деле эмесин байкаптырмын. Просто Бурж Халифаны көрдүм, Сафарини көргөндө кайсы мамлекетте деп, даже Бурж Халифаны чын айтканда билген эмесмин мен ал кездечи. Барам могул жака деген ой келди, болду. Анан Москвада жүрүп көп өзүнчө бир окуялар болду. Мен документимди жоготтум, телефондорду жоготтум. Посольствого барып, документ 10 күндө чыгып кетишиң керек деди. 10 күндө эмне кылыш керек? Россиядагы жүргөн, Москвада мекендештер көп эле билсе керек, документ жасап, анча-мынча иштечүмүн да. Билет сатып, ошон жол кирелер чыгып кеткем Кыргызстанга. Кыргызстанга барганда бир айдын ичинде Атаңыз эмне келдиң деген жокпу? Жок. Анткени менде мындай болгон да. Прям акча иште деп мени жиберген эмес үйдөгүлөр. Бул менин чечим болгон. Менин чечимди ата энем жакшы кабыл алды. Эми жашоодо кандай десем, опыт алып келейин деп барган окшойсуз, мындай урунуп, согунуп, өзүңүздү издеген окшойсуз, мындай өзүңүздү издөө жолунда. Мен киммин? Мен кайсы кесипти аркалагым келет? Мен кандай адам болом деген ойдо. Ошондой деп айтсам да туура болот. Сизге эркиндик берди. Демек ошол учур туура пайдаланыш керек, Эркиндик бергенде чынында туура пайдаланыш керек, потому что ата эне сени тарбиялады, бир өмүр бою ата энеге биз балабыз, чын айтканда. Ооба, туура айтасыз. Канча бир 40-ка, 30-ка чыкпайлы биз ата энеге жаш бала боюнча калабыз да. Анан Москвага барган себеби ата энем да мага бир өздөрү мындай ишеничин арттырды. Макул балам, сен колуңан келет, эми чоң шаар ал. Ошол жакта мен ал кезде канча 18-19 жашта болчумун. 19 жашта да мен окумду ал кезде уже мен очный болчу, заочный отуруп эле кеткем да сразу. Анан Дубайга келген себеби бир ой болуп, анан бишкекке келгенде мен биздин кудай болуп кетет. Айпери деген эжекеме чоң рахмат. Мен ыраазымын. Ошол адам себепкер болду бул жакка келгенде. Биз келатканда кет деп эле ата энем давай деп акчаны берди, визаны ачтырдык. Тиги эжем квартирасын даярдады, дос балдар менен ал жакта Жанчар, Улук, Мика, ушул балдар менен келгенбиз. Дубайга. Биринчи ой кандай болгон? Ал эжекем айтчу рисковать этет эле, коркпогула, эмне коркосуңар депчи. Дубайга барып жумуш табасыңар. Мисалы, орусча билсеңер да силер жумуш табасыңар деген. Болду, ошол мотивация эле бизге. Английскийди вообще билбейчүмүн, чын айтканда. Английскийди мен чынында өлө жаман көрчүм мектепте окуп жүргөндө. Неге? Анткени бул мага чынын айтканда аябай кыйын болгон да. Кыйын сабак. Могу жаттаганда бүт кыйын болчу. Мага даже атам курска жаздырган 7-классымда индивидуально барчумун. Ал кезде деле эчтеке үйрөнгөн жокмун да. Анан бир окуя болгон, кызыктуу английский тил боюнча. Менин классташым бар, Ажамал деген. 1-класстан 11-класска чейин 5 кызыл менен бүттү. Ошонун жанында постоянно отурчумун мен. 5-класстан 11-класска чейин отурдум го дейм. Жанында отурам.
Анан английский сабак болгондо бизде Атургүл Токтогуловна деген эже экөөбүз Атургүл эже угуп атасызбы? эме жазчу, эме окутчу бир абзацтан кылып, анан Буну Ислам окуйт, буну Айгерим окуйт, буну Назира окуйт, атай. мен ар дайым мектепте өзүм жана хулиган болсом да биринчи партада отурчумун. Мугалимдер келгенде. Анан английский сабак келгенде автоматически экинчи партага отурчумун. Неге? Анткени эжени монда карачубуз да. Каралбачыңызбы? Алдымда отурганда сразу бир нерсе болсо эле сенден сурай калат да, биринчи партада отуруп. Анан тиги классташ кызымды да кыйнап эле бас экөөбүз ардеме отура алышат го деп. Английский болгондо экинчи партага отурчуңуз. Автоматом сразу. Анан бир аябай ошол эже экөөбүз урушуп кеткен момент болгон. Мен 7-6 класс болчумун, по-моему. Ал ситуация окутуп атат баарыбызды. Мен сразу саначумун. Биринчи так бул окуйт, экинчи тиги окуйт, үчүнчү Айжамал окуйт, төртүнчү мен окуйм. Анан туруп уже төртүнчүгө мен Айжамалга жазып, карандаш менен алып китепке жаздырып койчумун. Мисалы I go, там I know дегендерди карандаш менен жазып койчу да. Даяр материал. Мугалим окуп келатыр. Ислам оку. Туруптур, аябай токтобой окуйм. Менден жакшыраак английский билгендер да бир аз токтоп калат да, сөздү билбей. Мен прям могушунда окуп койсом, анан айтып атпа. Мен бүттүм эже дедим, айтсам. Ислам улантып бер, сен аябай жакшы окуп атасың деп атпайбы мага. Анан эже элдин баары тегиз болбойбу, арттагылар да окусун деди. Айтсам, жок анда доска ачып сен окуп берчи, жакшы окуп келесиң деп атпайбы. Көрсө, мугалимдер булар психолог бүт баарын билет, бүт баарын байкайт экен. Ал кезде биз ойлойт экенбиз да, мугалим байкойт, биз шустурраакпыз, булардан умныйраакпыз депчи. Анан доскага чыгып окуй алган эмесмин чын. Потому что мен билбейм английскийди. Жазып берген нерсени окуп, анан ошондо мугалимге айткам, аябай ызыңым келипчи, мен доскага чыгарганда мындай өзүмдү жаман сезип, эже дедим, бул сабагыңыз мага, бул жашоомдо кереги жок. Мен окубайм. Мен окубайм деп эле могу китеп чыгып эле чыгып кеткем. Ошондой момент болгон да. Мугалим менен урушуп кетип, карабайсызбы, эми жашоодо жанагы Алла Таала маңдайга жазып коюптур, айланып туруп, ушул тил аркылуу мен азыр нан таап жеп атасыз. Нан таап жеп атам, ата-энемди багып атам дегендей, ушул тил аркылуучу. Ошондой ситуациялар болгон мектепте. Анан Дубайда кызыктуу окуяларды мен сизге азыр айтпайм, баягыда бир аз күнү ысып кетти, Билбейм, мени образга кирип кетип окшойт. Маегиңиз абдан кызыктуу болуп атат. Жүргүлө анда башка жакка баралы, ошол жакта мен сизге Дубайда кызыктуу окуяларды айтып берейин, да? Жүрүңүз. Ислам мырза, чоң рахмат. Жана жогоруда өзүңүз айткандай салкын жерге алып барам дедиңиз эле. Бир аз да болсо мындай демим басылып, мындай сергек калдым. Чоң рахмат сизге. Эми бизден сөзүбүз башынан болсун. Ушул алгачкы жолу Дубайга келгениңиздеги эсиңиздеби? Кандай кыйынчылыктар болду эле? Алгачкы келген албетте кыйынчылыктар болгон. Кайсыл жумушка орноштуңуз эле алгач? Мага кызык болот. Москвадагы курулушка кирген экенсиз. Кыйынчылыктар бул мен английский тилин билбей келгеним биринчи кыйынчылык ошол болгон. Анткени мен сизге айтып кетпедим беле, орусча билсең дагы жумушка кирсең болот деп айткан. Келгенде на самом деле англисче билбесең эч кайсы бир жерге албайт экен. Дос балдарым жанакындай CV жазап, биз резюме жазап, ошону тарап жүргөн кезде эле алар менен чогуу тарап жүрдүк биз молдорго барып. Мен билем биринчи интервьюм молдо болгон, Сахара мол деп бар. Дубайда жүргөндөрдүн баары эле билет ал жерде. Барып резюме таратып атсак, анан ошол жерден эле менеджер айтып атпайбы бизге. Давайте эме сразу алабыз депчи, интервью алабыз деп. Анан башында английский билгендер бир аз киргиздик, алар кирип туруп, анан уже очуп мага келип калды. Кирип туруп эле тиги өзүнүн кабинетинде туруп англисче сөйлөп, мен чын айтканда түшүнгөн жокмун, эмне деп айтканчы. Туруп эле сразу айттым, I don't know English. Сизде жумушка албайт да, сиз билесиз да? Жок, мен билбейчүмүн да, мен чында билбейчүмүн. Башыма биринчи келген сөз ошол болуп кетти, анан мен англисче билбейм деп жооп берип салып атпаймагачы. Тиги да күлүп туруп, анда ладно, хорошо деп жиберди. Андан ресторанга киргенбиз. Ресторанга ошо дос балдар чакырып, алар менен кыпчылуу эле барып калып, бир 6 бала болуп барганбыз. Түнү менен сөз жаттап, ал сөздөрдү унутуп калып, жака барып, мага чын ошол кести унутпайм го дейм бул жашоомдо. Суроолорду берип атат, суроолоруна yes, күлүп суроо берсе yes, мындай серьез суроо берип койсо no депчи. Мен чын айтканда болгон экелесиз. Ооба, биздер
жанагы интервью болуп атат, ал менден сурап атат, эчтеке түшүнгөн жокмун. Yes, no деген сөздөрдү айтып тургам. Бирок эртеси күнү мага почтама келди, жумушка алдык деп. Ошо. Абдан сонун жаңы. Алгачкы маянаңыз Дубайдагы тапкан. Канча болду эле? Кene алгачкы маяна унутулбайт го. Чын айтсам $300 болгон. $300. Демек, сиздин жашооңуз $300 башталды, э? Дубайда $300 менен башталды, ооба. Андан кандай болду? Ананкысы менимче оор эле болсо керек, э? Ооба, жумушка кирген это одно. Ал кирип макул алып коет. Ошол жактан дальше иштеп кетиш. Бир аз мындай бир кыйынчылык жаратат да, анткени биринчиден тил билбейсиң, экинчиден официант болуп иштеп көргөн эмесмин мен. Мондо стаканды туура койгонду эчтекени билбейсиң. Жумуш убактысында көп мындай кызыктуу окуялар болду. Алардын бир нерсе айта кетсеңиз. Бирин эстеп кетсем, бизге өздөрү форма берчү. Форманы үтүктөп, тазалап, ресторанда бул жакта бүт жакта ошондой. Кетип аткан форманы таштап кетесиң, көбүнчө жакта. Анан бир жол жумушка кийип келип туруп эле мен рубашканы алып кийип жанталап чыгып кеттим. Бакыт деген менин жакын досум бар. Бакытты көрүп атсаңыз керек. Табалдиев Бакыт деп. Жакын дос балам бар, мектептен бери чогуу өскөнбүз. Ошол дос балам уже ал келип калды. Артан келип туруп эле мондой туруп мен рубашкамды алсам, сенин рубашкаң эмне башкача деп атпайбы? Бизде мондой гүл болчу. Бияк бетинде. Бир бетинде гүл болчу да. Анан туруп Бакыттыкы оң жакта экен, меники сол жакта. Анан айтып атпайбы, сеники эмне сол жакта го гүлүң башкача депчи. Мен да карап тигине карап туруп айтып атпаймынбы. Брат, повышение берип атат, акырынан көтөрүлүп атабыз депчи, тамашалап тийишип атпайбы агачы. Айтсам, койчу, серьезно, эмне кактан рубашка, брат, короче, нормально деп. Аңгаса эле жактан бери Филиппинка кыз келип калды, здоровый кыз болчу, келип туруп эле. Монда менден эчтеке сураган жок, келип туруп эле, артынан монда карады. Артта номер эле жазылат да биздечи. Карап туруп эле. Сен эмне менин рубашкамды кийип деп атпайбы? Көрсөм мен адашып тигин рубашкасын кийип алыпсыз. Анан Бакыт досум да көп тамашалап жүрдү, көтөрүлүп атпысың, жакында сен бул жакта управляющий болосуң депчи. Анан көп случай болду, эстеп кетсе жана бизде мисалы чакырат да, ресторанда отурсаң, клиенттер чакырып, английский билбейм. Ооба. Бирок билген адамдай болуп, мындай уверенный барчу менчи барып туруп эле, колду артка алып туруп, yes please дейсиң. Ал бир нерселерди айтат да, окей, no problem деп туруп кетчүм. Кетип, кухнядан өтүп, аркы туалетке барып отурчум. Убакытты карачым 5 мүнөт. Мен оюмда кандай болчу? Азыр 5 мүнөттүн ичинде мен барбасам, ал клиент по-любому башка бир официантты чакырат деген ой менен туалетке отуруп болчум да. Анан отуруп, ал жактан чыккандан уже ал тамак жеп аткан болот, нормально. Анан вообще эч кимге сыр бербей туруп калчумун. Сиз тейлеп койгондой. Тейлеп койгон. Же болбосо, мондой дагы бир учурлар болгон. Чакырып меничи. Анан уже андай кетип калганга бир возможность жок да. Отуруш керек, же туруш керек. Ошол ресторан именно ошол жерден чыга албайсың. Анан туруп бизде жана старший официант, супервайзер дегендер болот да. Анан мен тиги старший официантка айтып атпаймынбы? Тети клиент сени чакырып атат, барып койчу депчи. Ал менден мындай, ал мени жумшайт да өзү, мындай ресторанда эме жумуштачы. Анан мен аны түшүнгөн жокмун да, клиент мага эмне деп айтканын түшүнгөн жокмун. Туруп айтып атпаймынбы, сени чакырып атат деди, барып койчу деди, сени тааныйт окшойт деп элечи. Анда да английский аран. Мун туруп keep call, go депчи. Анан ал тиги да мутул барат да гана обратно келет. Келатканда уже рожасы бузулат да, монтуп келет. Келгенден эле түшүнүп калат. Сен эмне туз берип кой десе мен чакырасыңбы депчи. Көрсө клиент менден туз сураган. Болгон эле туз. Ислам мырза, бул жака келип иштеген мигранттар көп мындай тушар болушат экен да, мисалы үчүн жанагы квартира таппай, батир таппай, мечитке жатып калгандар, же болбосо бир автоунаанын ичинде жанагы аялдамаларга барып, ушундай көп кыйынчылыктарга туш келет экен. Анан сизде жогору айтып атпайсызбы, мен аябай кыйналдым, Назира айым депчи. Эми ошо кыйналбай эле кайра эле мекенге кайтып кетсеңиздер болмок беле деген суроо менде мындай турат да. Мигрант болуп барсаң, ким сени кучактайт, тосо алсын? Эч ким тосо албайт. Анан биз эми мындай кыргыздар намыскөй келебиз. Ошол чыгып атканда деле үйдөгүлөргө эме моуну кылам, мен силерге моуну алып берем, ата энеңе айтып кетесиң да. Анан ошондой сөздөр айтылгандан үйгө барыш, бул артка жол жок болчу да. Намыс барбайт. Мен тил билсем да, билбесем да, ушул Дубайдан алдыга мен Дубайда калып, ушул жактан өзүмдү табышым керек болчу. Чынында жана мигрант болгондо эч ким жакшы көрбөйт да. Мисалы биз өзүбүздүн мамлекет турса, башка мамлекетте окуп акча иштеп, үй бүлөнү багыш керек. Анткени Бишкектеги тапкан нерсе жетпейт. Көп мындай случайлар болгон, ооба. Кыйынчылыктар болгон. Бирок анын баары артта.
азыркы кезде Кудайга шүгүр. Баары жакшы. Мен бир эле нерсени айтып келем. Артка жолду эч качан издебеш керек. Бир гана алдыга. Сен уже мындай чыктыңбы жолго, сапарыңды аягына чейин улашың керек. Ошондо сен бир ийгиликке жетесиң. Өзүң мындай эме кандай деп айтсам, ишеним пайда болот окшойт, Албетте. Сен ушуну кыла алдың, демек сен алдыга да максаттар койсоң ошого жетет деген. Албетте, эң туура. Ислам мырза, мындай суроо. Мекенди сагынасызбы? Мекенге эгерде кайтып барсаңыз, эмнелер жасаңыз келет? Эмнелерди өзгөрткүңүз келет? Мисалга мындай. Бир 10 жылды алдыга алып көрсөк. Мекенди албетте сагынабыз. Башында келгенде баарыбыздын мекенге барышыбыз бир аз кыйын болот. Анткени биз ошо компаниядан качан бизге отпуск берет, качан төлөп берет, ошол кезде барабыз. Бирок уже өзүнүн ордуну бир аз болсо таап иштегенде любой время барып келсең болот. Азыркы кезде Кудайга шүгүр. Сиз жакшы аябай сонун суроо бердиңиз. Мекенге кандай сен салым кошмо элең деп. Мекенге биринчиден мигрант болуп жүргөн жалпы эле кыргызстандыктар биз өзүбүз кайсы мамлекетте болсок да өзүбүздү туура түз алып жүрсөк, ошол биринчи салымыбызга деп ойлойм мен. Анткени тарбиялы алып жүрүп, мыйзам бузбай. Бизди көрүп башка мамлекеттин башка жарандар Кыргызстан кай жакта, Кыргызстан эмне экенин билет. Ошо мигранттар мындай айтканда Кыргызстандын бир бети болот. Анан биз өзүбүз бул жакта жүрүп, законду бузуп, же мыйзамсыз бир нерселер кылсак, албетте Кыргызстанга болгон көз караш башкача болуп калат. Кыргызстанга мен чын айтсам өзүм туризм тармакта иштегениме байланыштуу мен Кыргызстандан көп мындай туризмдин өнүктүргөн аябай көп жагын көрөм. Анткени Алла Таалам бизге ушундай бир кооз жерлерди берип койгон. Ал жакта биз туура пайдалансок. Мына Дубайды карап көрүңүздөр, 50 жыл мурун. Независимость алган 50 жыл болду, бирок мамлекет өскөнүнө 30 жыл болду. Ооба. 30 жылда ушул деңгээлге жетти. Пустой жерде. Ооба, суу жок деңиз. Эчтеке жок жерде. Жашылча жок, туура айтасыз. Жоктон бар кылган жер. Булар азыр 2050-жылы биз Дубайды жашыл шаар кылабыз деп атат. Биздин Кыргызстанда бүт эле жашыл болуп турбайбы? 96% бизде тоолуу мамлекет. Бул жактан тоону көрүңүздөрбү? Көргөн жоксуздар. Көргөн жокпуз. Чөл. Ооба. Ошон үчүн бизде мындай туризм жакка ушу мамлекетте жогорку жактарга тургандарга да бир кайтып кетмекмин. Туризмди жакшы өнүктүрсөк, туризмдин артынан көптөгөн нерселерге жетсек болот. Бул чынында мындай мамлекет дагы ошо мисалы бизге окшоп туризм менен иштегендерге баарын биргеликте алып кетишибиз керек да. Туризм деп калбадыңызбы? Мындай байкашымча көп кыргызстандыктар ушу Дубайга эс алууга келгенде сизге кайрылышат экен да. Сиздин функцияңыз, сиз кантип жардам бере аласыз? Сиз аркылуу Дубай алакандай эле экенин билип калдык да. Мурда биз бир кыялда болчу. Дубайга барып келүү, Дубайда жүрүү. Ал эми биз Дубайга Бишкек Ошто эле барып келип жатабыз да. Кыргызстанда туруп ойлойт аябай. Дубай дегенде бул кымбат шаар. Чынында кымбат. Бирок дагы жолдору бар да. Эс алуу жолдору. Эс алуу жолдору бар. Мисалы биз Дубайга ошо Кыргызстандан уже Дубайга барам дегенден баштап биз жанында туруп бүт нерсени кылып бере алабыз. Мисалы? Биз мисал алганда турларды алып беребиз, готовый тур. Ал жакта мисалы 2 кишиге среднем азыркы кезде эсептеп коелу $1400 болот. Бир киши, 2 кишиге. 2 кишиге, да. $1400 ичинде эмне кирет? Перелет Кыргызстандан Дубайга, Дубайдан обратно Кыргызстанга. Отель кирет. Отель завтрак менен 5 ночь, 6 күн болот да. Ошо, анан трансфер, то есть аэропорт өстөр тосолот дагы, кайра аман-эсен аэропортко өстөр жетишип коет. Ошонун баары кирет. И андан да эң башкысы биздин кыргыз жигиттер тосуп алат. Тил билсең да, билбесең дагы биз бул жактан жардам берип, полный көрсөткөнгө аракет кылабыз. Анткени бул жумушту баштаганда чын айтканда менде биринчи ой кандай келген? Суроо болгондо, эмне үчүн биздин кыргыздын жарандары Дубайга келип, кооз жерлердин баарын көрбөй кетет деген биринчи суроо болду. Эмнеге салбаш керек чынында? Анткени жанакындай арзан турларды сатышат да, аларды алгандан кийин көп жерге алып барбайт. Ошон үчүн автобус менен жүрүшөт. Менде мисал ой болгон, биздин кыргыз жарандар дагы ушу 4 адам келди, 1 машина менен жүрсүн. 6 адам келди, да 1 машина менен жүрсүн. 10 адам келди, 2 машина менен. Ошондой бир мындай ой болгон дагы. Азыркы кезде ошол нерсе мен ойлойм, кичине болсо да ишке ашырдык депчи. Кыргызстандан келген сиз айткандай көп эле жарандар кайрылат. Индивидуальный турларды кылабыз биз. Жакшы эс алып кетишет. Кудайга шүгүр. Азыркы кезде Дубайга ата-энесине 50 жылдык, 60 жылдыгына коркпой уже жиберип калды. Анткени Кыргызстанда, Дубайда биздин өзүбүздүн кыргыз жигиттер бар. Биз аларга ишенебиз деген ишенич менен жиберип калды да.
ошондой. Сиздин жаңылыктар деңиз абдан жакшы экен. Мындай Дубайдагы эмнени үйрөнүп алдыңыз? Ушул айтсаңыз, эмне берди сизге Дубай? Же тескери эмне жоготтуңуз Дубайда? Дубайдан эмнени таап алдыңыз? Сурооңузга чоң рахмат. Көп айтат го, мен мигрант болуп жүрөм, мен жашымды жоготтум деп. Мен ал нерсеге тескеринче айтмакчымын. Бул жактан мен убактым кетет, ошого жараша мен өзүмө бир жашоого керектүү болуп турган бир жакшы сапаттарды алып атам. Анын бири десем, көптөгөн элдер менен сүйлөшөбүз, көптөгөн бул жакта улуттар бар, алар менен сүйлөшөбүз. Элдер менен сүйлөшкөн дагы жакшыраак үйрөндүм деп айта алсам болот. Бул жакта. Бул жашоодо эл менен мындай кандай айтсам, любой адам менен тил табышып кеткен, бул өзүнчө дагы бир искусство, да. Мисалы бизден туризм тармакта көптөгөн адам келет да, характери жаман болот. Мен даже азыр ал жактан бир анча-мынча ситуацияны айтып кетсем, аял күйөөсү келгенде экөө бир жерден табышпай кетет, таарынышып кетет. Таарынышып кеткенде өзүңүз мындай ыңгайсыз сезип кетесиз. Өзүм ыңгайсыз сезем да, анан алар өзүнүн оюндагыдай эс ала албайт. Ал кезде мен эмне кылам? Барам дагы, байке, сиз молодец экенсиз, келишиңиз аябай угат экен, сейлейт экен. Сиз көп мындай үлгү алыш керек экен дейм. Ар жакка барам дагы бир аз уже байке көрүнбөйт, жеңеге отуруп, жеңе, сиз аябай чыдамкөр экенсиз, ушу келинчегим сиздей болсо, семья жакшы болчу да экен деп, экөөнө бир эки жакшы сөз айтып коюп, бир кезде карасаң уже бактылуу. Сам бизде сүрөт тартып коюш депчи, мен бул деле жанагы ошо элдер менен көп сүйлөшүп, психологияны билип каласың дегендей. Айтор көп нерсесин үйрөтүп атат, дагы үйрөтөт бул шаар. Мен ишеничим чоң. Кудайым буйруса, ошо үйрөнгөн нерсенин баарын Кыргызстанга алып барып, биз да салым кошобуз деген терең өзүмө ишеничим бар. Дубайда мен бир нерсе мындай байкап көрдүм да. Адамдар бири-бирине аябай сылык экен. Жөлөп кетсе дагы тескери, жөлөп кеткен адам биринчи келип кечирим сурайт экен. Анан мындай автоунаада кетип бараткандагы мындай тыгында туруп калса дагы бири-бири мындай сигнал бербей, мен мындай тынч, коопсуз бир шаарда жүргөндө өзүмдү сездим да. Бизде ушул нерсе мындай аксап жаткандай көрүнөт да. Эми кандай десем, мигрант болуп сен мамлекеттен чыгып атканда, бул мектепти бүтүп чоң жашоого аттанды деген бир белгиси болот го дейм да. Сен эркелей турган ата энең Кыргызстанда калды. Сен бул жактан уже чоң жашоого мындай кадам таштап аткандан кийин эркелеген нерселериң өзү мындай автоматтык түрдө калып калат. Бул жакта көп улут болгон үчүн сен ал улуттуу адамдарга барып өзүңдүн бир мүнөзүңдү көрсөтө албайсың. Анткени ал туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Кыйын болсоң өзүңө кыйын болот, э? Ошо. Анан баары эмне болот? Баары бир кичпейилдикке келет бул жактан. Сиз айткандай, түртүп кетсең да кечирим сурап коет, бул уже адамда психологический мындай оозуңан автоматтык түрдө кечирип кой деген сөз чыгат. Бул жакта уже жашап жүргөндө ошондой болот да. Түртүп кетсең да эки адам тең кечирим сурап коет бири-биринен. То есть эч жерибиз кемип кетпейт, эч кандай бир намысыбыз түшүп кетпейт. Болгондо эки адам тең мындай позитивдүү түрдө эки жол менен кетип калат. Демек сиз кичпейликке, сабырдуулукка үйрөнгөн турбайсызбы? Ооба. Бул жактан ошолдой жакшы бир сапаттарды үйрөндүк десем адашпайм. Бул мамлекетте көп жылдан бери жашап калдыңыз да. Достукка болгон мамилеси кандай экен? Достукка мамилеси аябай сонун, жакшы. Мен бул мамлекет жөнүндө жаман айта албайм. Эмнеге? Анткени ушул мамлекетте мен акча таап, нан таап, ата энемди, бир тууганымды багып атам да. Ошон үчүн нан тапкан жерден айтат го жамандаба деп. Дос күткөнгө, жалпы эле бул туристтик мамлекет болгон үчүн аябай кичипейил мындай достукка жакын болушат. Бул жакта арабтардан башка улуттагылар, билбеген улуттагылар менен тааныштык, чын айтканда. Бизнес куруу жаатында бул жактан кандай экен? Бизнес ача алсак болот экенби? Бизнес, недвижимость дегендей жилиңдекпи? Анткени биздин мамлекетте оорураак да кичине документация, жер боюнча. Анан бизге келген, мисалы үчүн, бир инвестор ал качып кетип калат да. Мындайча айтканда, анткени бизде документация топтоо өтө эле оор да. Мынакей жаңы ажообуз келип, жакшы пикирин калтырып атат. Эгерде жакшы бир инвестор болсо, алып кергиле, мага да киргизгиле. Биз колубуздан келген жардам берели, ошол инвесторду кармап калайык депчи. А бул жакта ошол кандай каралат? Бул жакта бизнес кылыш аябай ыңгайлуу болгону бир эле нерсе бар. Бул жакта мени жакшы эстетиш керек. Ал бизнес кетет алда.
Анан мамлекет жактан болгон, могу мисалы 2018-2019 чейин буларда эч кандай налог жок болчу. Инвестор тартыш үчүн инвестордун интересин биринчи коюп туруп, мына силер налог төлөбөйсүңөр, могу бизнести өнүктүргүлө деп, уже ал адам мисалы бир бизнес кылды, өнүгүп, өзүнүн акчасын чыгарып, прибыльге чыккандан кийин анан гана айтты, налогду мындай мисалы 5% азыр биз жерден тамак жесек 5% кетип атпайбы? Ал мамлекет кетип турган нерсе. Булар то есть жакшы бир жолду тапты да. Анан инвесторлор азыркы кезде мына Украина менен Россияда биз баарыбыз жалпыбыз көрүп атабыз, жаман бир окуялар болуп атат. Ошол жактан инвесторлор келип атат. Мисалы Кыргызстанга да барып атат. Туура, ал жагында мен толук кошулам. Бирок миллион, миллиарды бар адамдар булар Дубайга келип атат. Эмнеге? Анткени бул жактан стабилдүүлүк бар. 30 жылдан бери, 30 ашыл жылдан бери булардын курсу өзгөрүп элек. Ошол бойдон. $1 3.65 дирхам. Ошол бойдон. Пандемияда 3.50гө түштү, бир айдын ичинде кайра ордуна келди. Бул дегенин белгиси ушундай дүйнө жүзү бүт жабылган кезде дагы бул шаарда өзүнүн стабилдүүлүгүн кармап калды. Жарандар үчүн иштеп берди жакшы. Жарандар үчүн өлө сонун нерселер кылат, башын айтканда. Да, сизде мындай суроолорду берет деп ойлогон эмесмин. Маегибиз абдан кызыктуу болду. Мына азыр уже ооз ачуу убактысы болду. Эртең олушпос болсо анда дүйнөдөгү эң бир кооз мечиттердин бирине барып келели, Абу Даби мечитине, Шейх Заид мечитине баралы Абу Дабиге. Азыр анда эмесе ооз ачалы. Ооз ачкандан кийин маегибизди улалы. Макул. Хорошо. Ислам мырзам, намазыңыз кабыл болсун. Алла разы болсун, рахмат. Жаратканыман эмнени тиледиңиз? Ушул ыйык Рамазан айында жума күнү суранган нерсебиз биздин бул ата-энебиз аман болсун, биздин мамлекетибизде тынччылык болсун, мамлекетибиз ушул шаар, ушул мамлекет сыяктуу өнүгөсүн деген дуаларды кылдык. Ал дуаларды бул орозо айында эмес, ар дайым жумага барганда кылып турабыз. Байкашымча бул жак абдан ысык экен. Орозо кармаган учурда мындай оорчулдук жаратпайбы? Мисалы үчүн Кыргызстан менен салыштырмалуу, бул жактын аба ырайы абдан ысык экен. Аябай кызыктуу суроо болуп атат. Көп элдерге бул мындай кызыктуу болсо керек. Жок, кыйынчылыгы жок. Ооба, аба ырайы ысык бул жакта. Чынында да өзүңүз көрүп атасыз азыр. Ысык самал келип атат. Бирок орозо убагында мисалы ким орозо кармаса, ошол адамдарга бул жактан кайсы жумушта болбосун жеңилдиктер билет. Ал деген нерсе, сиз мисалы орозо кармасаңыз, ооз ачкандан кийин жумушка чыгасыз. Убактыңызды 2 саатка кыскартат. 8 саат иштесеңиз 6 саат иштейсиз. Мында жеңилдүү аябай беришет да буларчы. Мына ушул орозо айында мусулмандарга мындай кандай десем, сый урмат көрсөтүп, кыйналбашсын дегендей. Дагы бир нерсени байкадым, сыртта отуруп тамак ичүүгө болбойт экен. Орозо убактысында ооба болбойт, ооба. Болбойт экен. Ошондой жанагы орозо учурундагы бир талаптар мага абдан жакты. Чынында сен орозо болсоң, сыртта киши суу ичип же тамак ичип аткан болсо, албетте бул ыңгайсыздык жаратса керек, Ооба. Ислам мырза, мындай суроом бар. Айтсаңыз, ушул Дубайга болобу же башка жакка болобу мигрант болуп барган инсандар бул нерсеге сөзсүз түрдө кабылат да, акчасын ала албай, урт токмок алынып, же болбосо тескери документтерин алып коюшат дагы, иштеп бер, визаңды жасап беребиз, анан айлыгың аласың деп туруп, аябай иштетип туруп, анан кийин кандайдыр бир себептерден жумуштан кетирип салат же документтерин бербей коет. Мына ушул учурда сиздер жакта Дубайдагы биздин мигранттарыбыз кыйналган болсо, кайсыл жакка кайрылыш керек? Ооба, бул маанилүү суроолордун бири болду деп айтсам жаңылышпайм.
андай нерсе Дубайда да кездешет чынында. Оғып қалғанбыз, көріп қалғанбыз дегендей, анша-мынша жерден біраз ызычы болғанбыз. Бұл деген нерсе, білесіз бе, жана жұмышқа кирип атканда Дубайда рабочий визаны же change статус болмойынша жұмышқа шықпаш керек. Бұл закон менен айтылған. Мисалы, сіз закон билбесеңиз, наказаниядан качалбайсыз да. Ошонсун анан буквально 2 күн мурун мага бир кыз жазды, подругам ошо Дубайда салондо 2 ай иштептир, айлыгын бербей кетирип салыптыр. Ал көөсү местный, анан коркутуптур, ал мен силерди Дубайдан кетирип салам, тиги кылам деп. Анан бул жакта биздин да өзүбүздүн агаларыбыз бар, адвокаттар бар, аларга чалып сурап, ушундай болуп атыптыр, кандай алып жардам берсек болот десем, айтты, ислам жакшы жагы Кудайга тапшырып, дальше жумуштап иштеген жакшы дейт. А жок, аягына чейин чыгабыз десе, анда көбүрөөк расход болуп калышы мүмкүн дейт. Ал дегенде, мисалы, адвокат жалдайт, алардын услугасын төлөш керек. Бул жактан ошо салондо иштеп аткан аялга дагы кейс ачылат, дело ачылат, и иштеп аткан кызга дагы, биздин жараныбызга дагы дело ачылат. Эмне деген суроо болсо, ал кыз жанагы рабочий визасын албай эле жумушта иштеп жүрдү 2 ай. Незаконно иштейди ал. Демек, бул жерде тескери ошол жумушка орношкон кыз да күнөө экен, Ооба, ооба. Ал ошол убагына бүтүрбөй, документтер, визасын алмай жумушка чыкпаш керек болчу. Ушул туурасында баса белгилеп айтып кетсеңиз, жумушка кайсы гана учурда чыгыш керек жана чыкпаш керек, кандай документтерди колубузда болуш керек. Мисалы үчүн, мен жумуш орнорсум, сен эмнеге мага айлыгын бербейсиң? Мисалы үчүн, ар бир адам өзүнүн укугун коргой алыш керек да. Туура, жумушка кирип атканда бул жактан силерге контракт берет. Ошол контракттын үстүнө силер кол коюп, ошол контрактка кол койгон убакыттан баштап уже силерге процесс, то есть рабочий визага берилет. Анан көп учурлар болот экен, салондо иштегендердин паспортун алып коет экен. Чынында бул закон менен жол бербейт. Паспорт албаш керек, потому что ал биздин өзү собственность. Ооба. Кандай гана чоң компания болбосун же кичүү компания болбосун, паспортту эч качан бербеш керек. Бербеш керек. Өзүндө болуш керек. Виза жасаган убакытта да алышат. Визаны полный чаптаганга алышат. Бирок өздөрү кармап, сен Кыргызстанга кетип атканда беребиз же башка жака мындай срочно болгондо беребиз деген бул закон жок. Андай Дубайда закон жок да. Демек, документтер өзүндө эле болуш керек. Ооба, контракт алгандан кийин уже ишеним болот. Менин жумушка уже change статус деп да уже статус алмашат. Турист виза болот, турист визадан change статус болуп, анан уже резидент визага подавать этилип 2 жылдык виза алышат, рабочий виза алат. Бардык жарандар мындай бирдей, мигранттардын дагы укугу корголгон бул жакта. Анткени бул жакта ошо 65-75% бул мигранттар. Келиштен, албетте алардын укугу болуш керек. Мен билбестик болуп, мындай ошондой случайлар болуп кетип атат да. Анан мен дагы айтып коймоктум, мондой ушундай ситуацияда Дубайда кимде ким кайрылса, биздин консулство бар, ошол жака да кайрылсаңыздар болот. Ал жакта биздин жакшы агаларыбыз бар, Арзымат деген байкебиз бар. Алар ошо билген нерсеси менен жардам берет. Мен угушум боюнча, мен билишим боюнча Кыргызстанда көптөгөн жарандарга биздин консулстволор жардам берген. Айбек деген байкебиз уже Айбек Бүйбөкүч иштеп кетти Дубайдан. Көп жарандарга чынында жардам берди. Жүрөгү кенен байке. Байке, ассаламу алейкум. Айтып калбадыңызбы, мына биздин өкмөттөчү, биздин миграциядагы иштеген байке жекелер сиздерге кандай жардам берет? Алардын колдорунан эмне келет? Сиздерге мындай, сиздерден бат-бат алып, кыргыздар чогулуп, баарлашып, өздөрүнүн алдынга койгон максаттары менен да бөлүшүп турабы? Сиздер менен жолугушуулар бат-бат өткөрөбү деген суроо. Ооба, мо пандемияга чейин мисалы ошол эле консулстводон бир аз каражат бөлүп, жана Норуз майрамдарында бир призовой орундарды коюп, кыргыздарды чогултуп, анан бул жакта активист балдар баары чогулуп, бизнесмен байкелер бар, эжекелерибиз бар. Алар да бир аз тыйын берип туруп, мындай кыргыздарды иштегендердин баарын башын бириктирип, жок дегенде бир 150-200 адам чогулат. Биздин мо Дубайда кыргыздар деген дагы страничкабыз бар, Инстаграмда. Ал жакта Айдар деген жигитибиз мына бизден улуу байке досубуз болот. Ошол жигит дагы аябай көп жардам кылып, мындай кыргыздарды чогултуп, азиз деп сиз өзүңүз таанышып калдыңыз. Баары мындай ынтымакта чогулушабыз да биз. Демек баттан эле жолугуштура турбайсыз. Эми буюрса пландар бар, но уже коронавирус бүттү, масканы чечтик, эми көп жолугабыз деген ишеничтер бар буюрса. Бул жактагы жашап жүргөнүңүзгө бир топ жыл болуп калды. Эмнени байкадыңыз? Биз булардан эмнени үйрөнсөк болот экен, Ислам мырза?
Булардан чынын айтканда үйрөнчү нерселер көп, бирок ошол эле учурда бизде өзүбүздө дагы көп нерсе бар. Болгону биз мындай аң сезимди бир аз башкача көз караш менен карашыбыз керек. Анан мисалы туристтер келсе чын Кыргызстандан келгенде аябай сүйүнөм. Сүйүнүп эмнеге? Потому что аң сезим өзгөрүлөт адам. Көз караш бул шаарды көрүп ушундай жашаса болот турбайбы деген көп адам да. Жашап бар турбайбы деп. 2-3 жыл мурун айтканда бизден баарыбыз билебиз, Дордоодо иштеген байкежелерибиз, мындай чоң бизнесмендер. Алар да ошо 2-3 жыл мурун уже келип, көрүп айтып атпайбы? Биз акчаны кармап эле жата берет экенбиз, көрсө эс алыш керек экен депчи. Эс алганда билиш керек. Бул жактан үйрөнчү чын кечөөндө эмес, Меске айтып кеткенмин, кандай эмнелерди үйрөндүм деп. Жана сабырлык, дагы да болсо үйрөнчү нерселер бул жакта көп. Анын баарын буюрса үйрөнүп, колдон келиши Кыргызстанга алып барып, өзүбүздүн кийинки бир муундарга бир ошону өткөзүп бергенге да аракет кылабыз. Эми Кудайым буюрса, жакшы тилектер бар дейсиз. Жакшы тилектер бар. Эми сапарыбызды шаарды көздөй алсак кандай дейсиз? Тең туура. Анда эмесе биз азыр сиздерди жана бизден базар туристтер барганда кызыктуу болуп атпайбы? Ош базар деген бул жакта Аламедин базары. Өздөрүнүн базар бар. Молдордо мисалы 5 эсе кымбат болсо, базарда 5 эсе ошол нерсе арзан болот. Оптому бар, мындай аябай арзан. Барганда да көрөсүздөр, баары мындай боорукер, жакшы күлүп, жайнап тозуп алышат бизде. Андан ары биз сапарыбызды бүгүн 10 апрель туулган күнүм болуп калыптыр. Досторуңузга оозун ачып берем деп жогоруда айтып калдыңыз. Абдан жакшы нерсе. Бул негизи Рамазан айында орозо кармаган адамдын оозун ачып берүү. Анда жүрүңүз, сапарыбызды уланталы. Кеттик. Бул мечит билесизби, Назирайым? Шейх Заиддин ушу основатель Эмиратов салып атканда айткан, бул мечит бардык адамзат үчүн деп. Ар бир адам кирип именно исламдын жашоосун ушул жактан көрүш керек. Христианы да кирсе, исламский жашоо ушул экен деп көрүш керек депчи. Ошон үчүн бул жакка туристтерге танчамчы адамдар айтат да, эмнеге мечитти мындай музей сыяктуу кылып койду, анан туристтер кирип жүрөт, башка мусулман эмес кафырлар кирип жүрөт деп. Ал киши башкача ойлогон да. Ал киши айткан, баары кирип көрсүн депчи. Ислам мырза, негизи сооданы сиздер ушул базардан кыласыздарбы? Бул жактагы базарды көрүп мен Бишкектеги Ош базарды эстеп кеттим. Ооба, чынында бул жак бизде Ош базар жана оптом саткан Дыйхан базар дегенде, бул жакта көрсөтөлөр, машиналарда оптом сатышат. Эмелерде турбайбы? Арбуздары. Анан бул жактан туура келип продукт алып калабыз. Албетте Кыргызстанда мешок алып бара албайбыз. Бул жактан свежий алып турабыз. Барыстан көрүп аткандай, бул жакта бүт нерсе бар. Дубайда турбайбы бул жагы? Самый интересный нерсе, Дубайда кышы жайы бул азыр көрүп аткан нерсенин бүт баардык нерсе болуп турат да. Демек 4 мезгил бою, Ооба. Бул жактан баарын алып келет. Биздин базардагы бул жактын базардын баасы эмеси менен айырмаланат көбүнчө? Айырмаланган жери бул жактан содулашып, жакшы бааны сурасаң берип жүрөт. Адамдар, все хорошо, мейли алып кет депчи. Алып кетерди. Мисалы үчүн кулпунайды алып көрөлү азыр. Бул кулпунайдын баасы канча болот экен? Жана каяктын кулпунайы? 1.5. You can get for us discount? $12. Okay, from where this? From Australia. From Australia, 10. Okay. Көрдүңүздөр, азыр буну 15 деп аткан. Ана кача бересем 12 дейт. Аны 10го бербей десем, давай алып кет. Демек буну биз азыр 10 дирхамга 10 дирхамга болот. 10 дирхам сом менен канча болот? Азыр кезде 1 дирхам 25 сом болот, 25 сом болот. Ошондо? Адашпасам. Ошондо 10 дирхамы?
Математикадан аябай жакшы окуган окшойсуң. Жок, 400 тапам да. 200 сом болот. Демек ушул кичинекей кулпунай достор 200 сом турат экен. Кайсыл жактыкы деди? Австралияныкы. Австралиянын кулпунайын Кудай буйрса бүгүн биз Оза чаарга жейбиз. Okay. Thank you so much. Thank you. Эми Thanks. көбүнчөсү жер жемиштер чет мамлекеттен алып келинеби? Бул жака берип койсоңуз болот. Бул жигит биз менен акыр соода кылып, бүт нерсени алган чейин биз менен жүрөт. Жакшы. Көбүнчө жер жемиштер чет жактардан көп келип турбайбы? Ооба. 95% башка жактан келип калат. Ушул базардачы мен бир нерсени байкадым да, Ислам мырза. Айымдар жок койсо го, бул жерде айымдарды такыр эле көрбөйм. Сатып алуучу айымдарды да көрбөйм жана сатуучу айымдарды да көрмөйт. Булар айымдарын эмне бекитип коёбу? Жок, аябай туура байкадыңыз бул жагын. Бул базарда компания, то есть аял кишилерди отыргузбайт. Аял кишилерди отыргузбайт, ток эркектер иштейт. Демек эркектер соода кылат, э? Эркектер соода кылат, эркектер продукттан алып барат. Анандай мен үйгө продукт алып барбайм, мен эркектин нерсе жок бул жакта. Барысыздар көрөсүздөр, сатуучулар да эркектер, алуучулар да эркектер да бул жакта. Сатканга бул закон менен макулдук жок. Ток эркек кишилер. Именно бул базарда. Башка базарда балким сатышы мүмкүн, потому что ар кайсы жерде өздөрүнүн бир кандайдыр правилалар бар да. Демек өздөрүнүн талаптарына жараша. Талаптарына жараша болот. Башка жактардын айымдарды көрүүгө болобу бул жакта? Болот, ооба. Аябай кызык болот, булардын айымдары кандай болду экен? Оза чыкканга финиктерден көрөлү, кайсы жакта болду экен бул? Давайте. They have this one ajwa, yeah? Okay, how much, bro? Достор, оза чыкканга Sorry? дайыма мен өзүм да орозо кармаганда. Okay. Why Оза this is чыкканга ошо like Дубайдын not expensive? I don't know, 30 dirham. финиктерин сатып алчу элем, абдан дамдуу. Yeah, I know, because Бул жерде абдан көп курмалар бар экен, кайсын бирин аларына көзүм тимелеп ойноп атат да. Бирок мына бунусу жакты өзгөчө. бул жакшы да, копченый болуп кетет, бирок болгонсу эттүү болот. Мындан алсак, жегимдүүрөөк болот, э? Макул? Excuse me, man. Bro. This. Yeah, I know, one kg, please. Ошондо канча болуп калды? Достор, өзүңүздөр билгендей, бул жерде англис тили көп колдонулат экен. Ислам мырзанын жардамы менен биз мынакей сатып алып атабыз. Бул жерде ай берип койчу мынча сомго деген болбойт экен. Азыр биздин сом менен канча болду бул? Так, бул килограммы 20 дирхам деди, биздин сом менен бул 500 сом болот. 500 сом килограмм, э? 1 килограмм 500 сом болот. 500 сом. Эми Кыргызстанда канчадан билбейм, бирок ушундай эле курмалар менин угушум боюнча бир 1000 сомдун Ооба, тегерегинде болот. Жогору деп Туура эле айтасыз. Эттүү курмалар. Thank you. Thank you, man. Арбуздардан көрөлү. Кыргызстанга дарбыз бара элек. Бирок Кудайдын буйругу экен, мынакей биз Кудай буйрса дарбызды бүгүн дегустация кылабыз. Азыр ушундай ысык саратаңда көбүнчө мындай суу сайбыз го, Оза чарда. Дарбыз алсак кандай дейсиз? Дарбыз албайлы? Давайте, ооба. Дарбыз алалы. Бул жактын дарбыздары да даамдуу болот. 1 килограмм. Give me, bro. For him? Okay, sorry. Бул азыр чыккан арбузду мисалы сүйүнүп мен мага берсем бул жакта сатып алат да. Атайын кесип көрсөтүшү үчүн, э? Кайсыл жактын дарбызы экен бул? From Iran, right? Бул Ирандан бул. Ирандан. Килограммычы дарбыздын? How much, bro? 2 dirham per kg. 2 дирхам 50 сом. 50 сом. 50 сом менен 50 сом. Ай, 50 сомго дарбыз жеткенбиз да, достор. Биздин 1 килограмм 50 сом. 1 килограмм дарбыз 50 сом. Бизден да болгон. Maşallah. Helva, sukkar. We can try, bro. Yeah. Пожалуйста, one picture сделай. Ханаим. Так. Okay. Just give me this. Хана? Опа. Давайте. Жамда элет, иштеп жеңиз. Ханаим бысымала. Достор, бул жылдын эсебинен алгачкы жолу дарбызды даамдап көрүп атабыз. Эми тамагыңыздар таттуу болсун, капол болгул эми, бысымала. Аш болсун.
Мен да жемекмин просто орозо. Багы. Оз ачканда жейбиз биз. Сөз жок, сөз жок. Дамду? Жакту? Окей. Came to street food, yeah? Демек бул жер жемиштер жыл сайын булар токтобой үзгүлтүксүз келип турат, э? Ооба. Бул жактан жайында да, кышында дагы арбузду тапсак болот. Арбуз любой жемиш тапсак болот. Siz damdı dediniz, sırası 3'te alalı, 3-4'te. 3-4'te alalı. Бұл жақ чынында биздин жана Бишкектеги ош базар. Таза экен, абдан. Тазалыкты бұл жакта базарларда күнүгө уборка кылат, тазалап, ал жагынан аябай калктуу карашат булар. Налог жактан кандай? Бул жакта да налог төлөгүчү бардыгы мыйзамга жооп беришет, э? Ооба. Ана эмесе бул жактан дагы биз алалы, жүзүм Дубайга келип туруп, манго жешибиз керек, манголор аябай дамдуу. Эми алмаларды албетте биздикине жетпейт. Биздин көлдүн, оштун алмалары топ. Okay, bro, what about the price? Апельсиндин басын биз азыр арзанат берди бизге. 10 штукту 5 дирхамга берип атат. Ошону 1 килограммы канча айлам калат? 1 килограмм деле билбейм. Могул коробканы 44 дирхам болду, бирок бизге арзан болот да. Негизи жакшы соода алышат экенсиз, э? Кандай бар да деп. Достор, эми бул ысык көлдүн алмасынан жетпесе керек, бирок буну деле дамдап көрөлү. Кебетесине караганда көлдүн, оштун алмасына окшоп кетет. Сарбиянын алмасы экен, кана. В принципе, ничего. Жесе болот. Сиз алма жеп атасыз, мен бул жакта жүзүм алып атам. Жүзүм каяктын жүзүмү экен? From where this? India. Индиянын жүзүмдөрү. Дүйнө жүзүндө чет мамлекеттерден келген жер жемиштердин дегустациясы болду мен үчүн. Бул Сербиядан келген алма экен. Булар менен соодалашкандай өздөрү жакшы көрөт, потому что бул жана восточный мамлекет болгон үчүн бул жакта соодалаш керек. Базарларга барганда басын чүрүп, анткени бул сүннөт болот соодалашкан. Ошон үчүн жакшы баада кылып беришет. Достор, биздин соодабыз дагы бүттү. Баарыңыздарды биз ооз ачууга чакырабыз. Деңиздин жээгинде, Кудай буйруса, ошол Дубайда жашаган кыйын кыргыздар бүгүн кечинде чогулушат. Сиздерди күтөбүз. Кеттик анда. Биз даярбыз ооз ачууга. Кеттик. Ислам Абдыкеримов менен болгон маегибизди биз алдан ары улантабыз. Яктага келип алдык. Азыр достору, коноктору туулган күнгө келгиче бир аз да болсо маегибизди куруп алайын дедик. Ислам мырза, туулган күнүңүздү Дубайда акыркы жылдан бери канча болуп тосуп келе жатасызга? Дубайда тосуп келатканыма 4 жыл. 4 жылдан бери Дубайда тосуп атам. Карантин убагында Кыргызстанда тостум юбилей менен. Достук деген бул өтө мындай дос эле жөн эле айтылган менен анын философиясы абдан терең. Малың барда баары дос, малың жокто кайда дос дегенде, малың бар болуп турганда баардыгы сизге дос болот. Сиз достукка кандай карайсыз? Достук сиз үчүн? Абдан сонун суроо болду. Достук бул мен үчүн биринчиден кандай айтсам, жакын. Мен ойлойм, ата-энеден кийин бул достук турат деп. Анткени кички кезинен өсөсүң, дос болот, классташың болот, андан университетте окуйсуң, группалаш досуң болот, анан жана сиздин жакшы бир сөзүңүз жаккан мага жашоодон тапкан дос болот. Кичинекей кезиңен бери өспөйсүң, бирок жашоодо бир кандайдыр бир көз караштар менен, биргеликте ой жүгүртүү менен, алда койгон кандай десем, пландар менен дал келип калат. Достукка мен аябай жакшы басым жасайм. Кудайыма 1000 мерте шүгүр. Досторум бар, алтын десем жаңылышпайм. Жакын досторум бар, мындай бир аз алыс болгон досторум бар. Сырдашкан дос болот деп айтат го. Кудай сактасын, чырдашкан достом.
жалпы эле алганда достукка мен аябай жакшы көңүл бурам, анткени кыйынчылык болсо же башка болсо ошо досуң колдоп кетет, же болбосо досуң тыштап кетет дегендей. Бирок менде андай болгон эмес. Досторуңуз достукка абдан экен, Ооба, азыр досторумду баса билдеп кетем. Дубайда жүргөн досторумду көрөсүздөр, кандай шаңдуу бар, жакшы мындай маанайда болот. Досторумдун келинчектерине сөз жок. Мен өзүм бойдок болгон үчүн бир нерсе болсо, ошо дос балдарымдын келинчектери бүт бак нерсе алат. Айта кетсем, Азиз деген дос балам келинчеги Нурайым, Жеңиштин деген дос баламдын келинчеги Элиза. Азыр баарын атабасактарына ошон үчүн токтоп калам. Ислам мырза, сиз менен бүгүн эртели кечкери жүрүп бир нерсени баамдадым да. Такыр кенеп эткенсиз. Ушул эфир үчүн эле ушундай жакшы маанайда жүрөсүзбү? Деги эле жашоо образыңыз ошондойбу? Дайыма мындай жайдары эчтеке болбогондой, же кээде болуп кетеби мындай олтуруп, толгонуп, мындай эркектер, мырзалар көбүнчө ыйлаганын көрсөтпөйт экен да. Же болуп койгончо анча көрсөтпөй ыйлап калган күндөр. Мен кандай десем, жашоомду жаш кезимден баштап ушундай бир жакшы маанайда өткөзүүгө аракет кылам. Мен апамдан аябай жакшы сөзү бар. Адам баласы канчалык жамандык кылса дагы жаман көрүп, жек көрбө, кек сактаба дейт да. Мен кички бала чагымдан бери ошол сөздү уккан үчүн мен адамга мындай кек сактап же жаман мындай мамиле кылбайм. Жана таш менен чап, саш менен чап деген кыргызда жакшы макал бар. Ар дайым эле маанайым ушундай болду. Мен бир туугандарым, жакын жүргөн досторум, жакын адамдарым баары билет мен кандай маанайда жүрөм. Жана айтат го, сен өзүңдөн нур чачырасаң, ошол нурдан жаныңда жүргөн адамдар бир кандай энергия алат депчи. Мен ар дайым ошол нерсеге аракет кылам. Ыйлап калган күндөрүм болгон эмес. Атам айтканда, эркек эч качан ыйлабаш керек деп. Ошол нерсени мындай бир тоже кичинекей кезимден угуп калып, Кудай сактасын. Бирок сүйүнгөндө көздөн жаш айланышы мүмкүн, бирок жамандыкта жок, Кудай сактасын. Ол нерседе. Досторуңуз келе жаткан учур экен, көрүнүп жатат. Жыйынтыктоочу суроо болсун. Мырзага болгон сапаттар. Эркекке кандай сапаттар жарашат? Кандай сапаттар эркекти кооздойт, огош бетер көркүнө чыгарат? Эркек деген бул биринчиден айткан сөзүнө туруш керек. Эркек деген бул ата энесине, үй бүлөсүнө болгон мамилеси эң жогору болуш керек. Эркек деген щедрый болуш керек. Щедрый деген ичинде ал сөздүн мааниси аябай чоң. Жүрөгү, жана мен айтып кеттим, жүрөгү көл болуш керек. Ар бир адам ошол көлгө батыш керек. Жок дегенде бир колун жууп кетет, мындай жакшы маанайда алыш керек. Эркектик сапаттарды мындай айтып берсек, эң башкылары мен оюмча ушул нерсе. Ошол нерсесин жоготпош керек, Ислам мырза, досторуңуздун арасында бул жакта эжекелер, байкелер менен баарлашып калганда мындай деген сөз айтты да. Ислам Дубайдын алтын баласы дейт. Ушундай бир лакап атыңыз бар экен да. Эмнеден улам ушундай лакап атка конуп калдыңыз? Назирайым, аябай мага жаккан, жүрөккө аябай жылуу тийген суроо болду. Рахмат сизге. Эми жанагы бул атты сен мени ушинтип аташың керек деп айткан эмесмин. Биз эми жана илгертен алып келген ата бабаларыбыз бар мындай намыскөй болгон. Биз эч качан мындай жерди карап жүрбөшүбүз керек. Кыргыз деген сөздү уже биз мындай намыс башты өйдө көтөрүп жүргөн калкпыз. Тарыхыбыз аябай чоң. Дубайда деле мисалы мен бир да кыргыздын бир жаман жакта иштегенин, же болбосо кыйналып жүргөнүн мен каалабайм. Дубайда ооба көп мындай бир учурлар болгон. Жумуш жаатында кыйынчылык болуп, мындай мен мактангым келбейт. Бир нече мекендештерге жардам тийген, аны Алла таалам көрүп турат. Жардам бергенде дагы мен ар дайым айтам, пендеден эмес, Алладан күт дейт. Аллага эле салып коем, Алла таалам ошо бир жакшы иштен болобу, ден соолуктан болобу, ошол жагынан өзүң бере көр. Ансыкандай бизде кыргыздар Кудайга шүгүр Дубайда баары жакшы жүрүшөт. Өзүңүздөр дагы көрдүңүздөр, ар бири машинасы бар, жакшы ийгиликтерге жетип атат. Аны көрүп анан кантип кубанбай болосуң. Албетте ал менен чогуу бөлүшкөнү да билиш керек. Ошол жетишкен ар бир кыргыз жаранга биз мындай кандай десем, чыныгы жүрөгүбүз менен сүйүнсөк, ошондо баарыбыз биримдигип,
Кыргызстанды дагы да алдыга көтөргөнгө бизде мындай мүмкүнчүлүк чоң деп мен ага ишенем. Буюрса Кыргызстандын келечеги чоң, ызычы болуп досторубуз да келип атат. Анда эмесе конокторду тосуп, жардам берейин мен да сизге. Чоң рахмат. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Буюрса туулган күн башталды, ифтар оозду ачты. Бул жакта келген мен досторума же байкелерим баарына чоң рахмат. Ушундай жакшы күндө чогуу бөлүшүп атат. Короче, Дубай бүгүн биздики. Качып персона турат. Биз Дубайда ушундай аябай кыргыздар ынтымактуу жүрөбүз. Жамандыктан өзү Кудай сактасын, бирок жакшылыктарда ар дайым ушинтип жолугабыз. Бул жарымы түйүндө деп коем. Хорошо. Бишкектен келген конокторго да рахмат. Ушундай алтындай убактыңарды бөлүп, тең бөлүшүп атканыңыз үчүн. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кармаган орозоңуздар баарыңыздарды кабыл болсун. Бүгүн бул яктага ислам досубуздун туулган күнү болуп чогулуп отурабыз. Баардыгыбыз Дубайдагы жаштардын баары чогулуп отурат. Баардыгы ушул күндүн күнөөкөрү сенсиң, буюрса эми жакшы өткөзүп алалы. Ислам, с днем рождения! Достор, өзүңүздөр мынакей көрүп тургандай, бүгүн Ислам мырзанын туулган күнүнө утурлай биз съемкабызга дал келип калыптыр. Ислам мырза, учурдан пайдаланып биз сизди куттуктайбыз. Туулган күнүңүз менен. Анткени мындай да, биздин борборубуздагы бишкектиктерди баардыгы сиз таанышат. Анткени сиз аркылуу ушул Дубайды көрүшкөн. Сиз аркылуу Дубай ушул мындай мындай алаканыбызда эле экен да. Мурда мисалы үчүн биз Дубайды элестетет элек да. Ушунча көп акча керек Дубайга келиш үчүн деп. Бирок сиз аркылуу Дубай Ош Бишкекте эле дегендей бир бизге түшүнүктүү киргизип бергениңизге чоң рахмат. Эми бул жакта жалаң кыргыздар экен, бир аз тааныштырып өтөлү. Андан соң туулган күндү тосолу, Кандай дейсиз? Ассаламу алейкум да бир жолу баарыңыздарга чоң рахмат. Жана жакшы адамдар ниетке байланыштуу мындай чогулуп калат дейт. Бул жакта менин досторум, менин агаларым, эжелерим, жеңелерим бар. Дубайда биз ушинтип майрамдарда, жакшы күндөрдө чогулуп турабыз. Жаман күндөн Кудай өзү сактасын. Бирок жамандык, жакшылыкта бири-бирибиз менен биз колдоп, постоянно мындай связьда болуп турабыз. Бул жакта сонун кылып дасторкон жасап, бизге бул жактан досторумдун келинчектери, жеңелерим жардам берип атат. Сыртка чыгып келели. Достор, айта кетчү нерсе бар. Биз орозого туш келип калыптырбыз. Ислам мырза 40тан ашык болгон мырзаларга жана айымдарга оозун аз ачып берип жаткан учуру. Кыргызстандан атайын биздин Бишкек борборубуздан Нурлан Насип да учуп келген экен. Сиздер болсо эфирдин алкагында көрөсүздөр. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мындай суроо. Ислам кандай дос? Жакшы дос. Аябай эмгектүү бала. Настроение всегда поднимает. Много можно про него говорить. Веселый парень, всегда звонит, спрашивает, как у меня дела. Человек может без повода позвонить. Обращается не тогда, когда что-то ему нужно. А всегда на связи? Да, всегда на связи. Не знаю даже, что сказать. В общем, хороший друг, да? Да, отличный друг. Ислам, можете вкратце рассказать, какой он друг? Чем он отличается от других друзей? Пару слов всего лишь. Он отличается тем, что он нам не только друг, но и наставник, коллега, можно сказать, да, мотиватор, который мотивирует нас постоянно. Каждый год вы так встречаете день рождения? Конечно, постоянно. Да? Прям на яхте, да, такие? Ну, по-разному бывает. На яхте, может быть, в других местах. Да, классно. Собираемся, да. Собираетесь, да? Нурайым, Ислам кандай дос? Абдан шайыр, жакшы. Подождите. Элиза. Ну, Ислам добивается всех высот, я это знаю, в будущем, иншаллах. У нас цели одинаковые, мы с ним планируем вместе с моим мужем. И я очень надеюсь, что он добьется многому. Классно. Достор, жүрүңүздөр жогору көтөрүлөлү.